Бул видеодон көрсөңүздөр президент аялы менен базарга барып соода кылып аткан учур. Анан Кореянын ар бир президенти ушинтип базарларга аялы менен барып соода кылат. Бирок бул жерден өзгөчөлөнүп, Корея элдерин аябай таң калтырды жана азыркы учурда аябай талкууга алынып аткан кез. Эмне десеңиздер, мына видеону көрсөңүздөр, булар балык сатып алаткан учурда анан аялы акчасын чыгарганча президент мен төлөйүн деп өзүнүн кошелегинан өзүнүн акчасын санап берсе, аялы дагы бир жолу санап анан сатуучуга бергенден кийин ал сатуучу мен силерге 50 000 вонго берейин деди. Балыктын баасы 60 000 вон болчу. Анан президент дароо эле жок бизге арзандатпай эле ошол баа менен бергиле десе эле аялы мынтип колу менен кагып жок биз арзандатып менен алабыз деп анан сдачаны алып туруп өзүнүн кошелегине салып алды. Бул жерде карасаңар болот. Анан Корея элдерин таң калтырганы күйөөсүнүн акчасы, аялынын акчасы президенттерде деле, президенттин үй бүлөсүндө деле кадимкидей эле биз эмди жашоо турбайбы деп булар аябай таң калып анан көңүлү ачылды. Ал эми бул жерден бир өзгөчөлүктү мен ар дайым байкайм. Ар бир президент барган сайын булардын элдери арыз муун эмес, ошол президент келгенине ыраазы болуп, соода кылып, бактылуу элдерди көрө аласыңар да. Ал эми башка өлкөлөрдү, мындай айтканда СНГ өлкөлөрүнүн биринде президенттер же чоңдор базарга барса, арыз муун менен гана турушат. Бул жерде шарт жок, бул жерде кыйнап кетти, бул жерде тигиндей болуп калды депчи. Анан сиз кандай ойлойсуз? Деги эле мырзанын айлык акысы айымга тиешелүүбү, ушинтип айым өзү тейлеп алган туурабы? Анан Корея элдери муну туура дешти да. Чынында эркектер акчаны табат, бирок айымдар тейлеш керек деген аябай комментарийлер көбөйүп кетти. Муну эми мындайча айтканда көңүлдүү эле карап атышат. Анан сиздер кандай ойлойсуздар? Дагы бир суроо. Мамлекет жанагы элдерине жашоо шартын түзүп койгондо ушундай бактылуу болуп президенттерин тособу, же бул жөн эле президентти көрүп алып эки жүздүүлүкпү, арыз мунун айтпай жөн гана күлүп жайнап узаткандын белгисиби? Өз пикириңизди калтыра кетиңиз.